Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд негизделип, мына ушул фонддун негизги максаты мен азыр айта кетсем, мына ушул алакан жайып тургандыгы бул кыргыздын жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт деген маанини түшүндүрүп келет. Ошондуктан бул фонддун максаты бата алуу. Ошол баталып, батала билип жашайлы, жакшылык кыла билип жашайлы дегенге чакырык болсун үчүн алакан коюлган. Күндүн нуру менен жети нур чачыратканыбыз бүт Кыргызстандын аймагын камтыган, бир жакшылыкка нурун чачкан, ушул жасаган жакшы сооп иштерибизден нур чачырап, береке төгүлгөн, жакшы бир ишке себепкер болчу фонд болсо экен деген ниетте ачылган. Бул кайрымдуу бол деген аты өзү аты айтып тургандай эле, келиңиз мекендеш, кайрымдуу болойлу, боорукер болойлу, мээримдүү болойлу. Ушул өзүбүздүн өмүрлүк жарыбызгабы, ата-энебизгеби, балдарыбызгабы кайрымдуу, боорукер болуп, мындай келген жашоодо татыктуу жашайлы деген чакырыктар жасалып келет. Анан биз азыр бул жерде отургандыгыбыз ушул сагын мекендешибиздин ден соолугунун ушунчалык боор оорусу боюнча кыйналып тургандыгынан элге маалымат берип кайрылып, биздин эми таянарыбыз ким? Элибиз, бирибизге бирибиз. Биз эгер бирибизге бирибиз таяр бир жөлөк болбосок, анда биз кимге жөлөнөбүз? Биз бирибизге жөлөнбөсөк, ушул ынтымагыбыз, биримдигибиз дайыма бекем болсун, курч болсун. Ушундай бир өйдө дагы, ылдыйда дагы бирге болойлу. Жакшылыгыбызда дагы Кудайым жамандыктан алыс кылган болсун. Бирок ушул жерде мен бир нерсени баягы биздин коомчулугубузда көбүрөөк ушундай бир аянычтуу тагдырлар менен кайрылган кайрылуулар жүрөктү өйтөт, жүрөк оорутат. Мындай тагдырды жараткан Зат эч ким башына салбасын. Башына кыйынчылык түшкөн адамдар жон териси менен сезе билип, көздөн жаш тамып келет. Анан ушундай аянычтуу тагдырлар дегеле болбосо экен, эч кимди зооробасак экен, ушундай кырдаалда кайдыгер болбосок экен деген чакырыктарыбызды жасап, 10 сом болсо дагы, 100 сом болсо дагы, 50 сом болсо дагы кайдыгер карабай кол сунуңуз мекендеш. Ушул көп түкүрсө көл болот, жалгыз аттан чаң чыкпайт деген сыяктуудай чакырыктарыбызга кайдыгер карабаганыңыздар, тыйындап чогулган акчалар мына минтип Кудай буйруса сагындын ден соолугун жакшырышына бул жерде мынакей $20,000, ошо менен $20,000 топтолуп $20,173 бул жерде турат. Андан тышкары азыр айылдан дагы келатат. Ошол айылдан дагы ошол жалпы кыргыз мекендешке мен терең ыраазычылык билдирем. Ушул туш тараптан колдоо көрсөтүп, Россиянын бардык шаарларынан, бүт ошол Казакстандан, Италиядан, Германиядан, ушу Турциядан дегеле ошол биздин кайрылууну көрүп кайдыгер карабаган мекендеш. Аллах эки дүнү ыраазы болгон болсун. Андан тышкары Америкадагы, Филадельфия шаарындагы ошо биздин ошол жакта иштеген мекендештер сиздерден жөнөткөн $4,300 биздин кайрымдуу бол коомдук фондуна аманат катары келген. Ошол аманатыңыздарга биз эч бир кыянат кылдырбастан өз дарегине жеткизүү аракетиндебиз. Мына бул жерде $2,000 турат сиздерден жөнөткөн акчанын. Ошол $2,000 дагы бул жерден сагындын ден соолугунун жакшырышына сиздердин аманатыңыздар өз дарегине жетип, мына Кудай буйруса $26,000 толукталып, Кудай буйруса сагындын ден соолугу да жакшы болуп кетсин деп тилектеш болгон, ушул үмүттөш болгон ушул ар бир мекендешке мен терең ыраазычылык билдирем. Кайрымдуу бол коомдук фонд Кудай буйруса мындай жакшылыкка себепкер болуп, жарчы болуп, кыргыздын саны кемебесин, көбөйсүн дегендер. Келиңиздер, биз менен бирге сапарлашып болуңуздар. Эртеңки күнүбүздү эч кимибиз билбейбиз. Бизди кандай күн күтүп турганын билбейбиз. Ошон үчүн бир келген бул жалганда конокпуз. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Бирок келиңиз, сыйлашып жүрөтөйлү дүйнөдөн. Ошондуктан ушул садака пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтылып келет. Эгер кимде ким садака кылган болсо, ал оору, дарт, бала, кырсык, апааттан алыс болот деген. Ошон үчүн баарыбыздын ушул садакабыз кабыл болуп, ушул Кудай буйруса жакшылыктар болсун, сагындагы ден соолугу жакшырып, балдарынын, кыздарынын, ата-энесинин мына
бир туугандарынын жанында ар дайым эсен аман жүрүшүн жараткан насип кылган болсун. Алла ыраазы болгон болсун баарыңыздардан. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, жердештер, айылдаштар, баарыңыздарга ушул Алла ыраазы болсун. Ушул кошкон салымыңыздарга чоң рахмат. Ушул жер жүзүнүн төрт тарабында жүргөн кыргыз элиме дагы баарына чоң рахмат. Бул азыр Азамат айтып кетип аткандай, Америка, Италия бүт жакта жүргөн кыргыз элиме рахмат. Ушу кошкон салымыңыздарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун силерге. Мына ушундай урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, биздин күчүбүз ынтымак, биримдикте биздин ушул чакырыгыбызга кайдыгер эмес болсоңуз, келиңиз биз менен сапарлашып болуңуз. Эгерде бизге ишеним арта албасаңыз, эгер бизге ишенбесеңиз, анда биз капа эмеспиз. Ар ким өз ишин кыла бергендиги жакшылуу деп ойлойм. Колубуздан келсе, пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери бизге өтө чоң сабак жана үлгү. Кимде ким ушундай бир туура эмес иш кылып аткан болсо, анда силер аны колуңар менен кайтаргыла деген. Колуңар менен кайтаргыла, кылба деген бир колуңар менен кайтаргыла деген. Эгер колуңар менен кайтара албасаңар, силер тилиңер менен кайтаргыла деген. Эгер тилиңер менен да кайтара албасаңар, жүрөктөн жаман көрүп койгула деген. Бул жүрөктөн жаман көрүп коюу ыймандын эң алсыздыгы деген. Бирок мен ойлойм, келиңиз, биз алсыздардан катарында эмес, ошол жок дегенде колубуз менен өзгөртө албасак дагы тилибиз менен өзгөрткөнгө аракет кылайлы. Тилибиз менен өзгөртүшкө аракет кылып, кол менен да өзгөрткөнгө аракет кылайлы. Ошон үчүн жакшы кылынып, жакшы жүрүп жаткан ишке колуңуздан келсе жакшы сөзүңүздү айтыңыз. Эгер жакшы сөз айта албасаңыз, анда ушундай бир жаман бир сын пикирден, же болбосо көңүл орталык сөздөн алыс болсок, ишеним артсаңыз биз менен сапарлашып болуңуз. Ишеним арта албасаңыз, ишиңизди кыла бергениңиз жакшыраак. Биз капа эмеспиз. Биз жасайлы өзүбүз үчүн, мен өзүм үчүн, өзүмдүн акыретим үчүн, жакшылык кылып, балдарым үчүн, кыздарым, урпагым үчүн иш аракет жасалып келет. Сиз дагы ушул ниетте кол сунуп атасыз. Кудай кабыл кылган болсун. Анан ушул жердеги $26,000 бүт ушул өтө бул кичинекей чакан акча эмес. $26,000 бүгүнкү күндө өтө чоң акча. Дагы да ушул акча топтолуп бүгүнкү күндө Кудай буйрса клиникага $26,000 сүйлөшүлгөн. Келишимдин негизинде ушул төлөнөт. Бирок бул төлөм менен чектелбейт. Дагы да ушул кичине болсо дагы салымыңыздар кошсоңуздар, мындан тышкары дагы $1,500, $2,000 айланасында дары больницадан кийинки керектүү каражаты керектелет. Дары дармегине андан тышкары ушундай бул жактагы керектелчү каражат ушул $1,500-2,000 тегере болот. Ошого дагы салым кошсоңуздар деген чакырыкты айтабыз. Аллах ыраазы болсун, эч кимибиз оорубайлы.